Бул дүйнөдө эң кымбат нерсе сиз үчүн эмне дейт? Машалла. Эң кымбат нерсе ыйман. Ыйман менен кетсек, аз жашайбызбы, көп жашайбызбы, ооруп жашайбызбы, ден соолук жакшы жашайбызбы, бай жашайбызбы, кембагал жашайбызбы, кыйналып жашайбызбы, жыргап жашайбызбы, айырмасы жок. Ыйман алып кеткен болсо, кыпындай, иншалла дозоктун калбайбыз да. Ошон үчүн эң баалуу нерсе, эң кымбат нерсе мен үчүн ыйман. Өлгөндөн кийин тирилүү ак. Шектенбей, күмөнсүрөбөй, толук ишениш керек. Ушу дүйнөгө чейин канча өттү, алардын баары тирилет. Канчабыз бар, баарыбыз өлөбүз. Кайрадан биз дагы кайрадан тирилебиз. Ахиретте Алла Таала бейишке, дозокко экөөнүн чечимин чыгарат. Ошондуктан бейиштин амалдарын кылайлы, дозоктун амалдарын кылбайлы. Түбөлүктүү Алла Субханаху ва Алла Тааланын эсеп китеп биз күн сайын айтабыз. Малики яумиддин. Багымдатта 4 жолу айтабыз, Фатиха сүрөсүндө. 4 рекет да. Эми нафилдерди мен санабай эле коеюн. Пешимге келсек 10бу ар бирин. Асырда, шамда, куптанда. Бир 17, 20 жолу. 20 жолу биз күн сайын айтып атабыз. Малики яумиддин, кыямат күндүн бадышасы, тирилте турган күндүн, ар бир адамдын кылган жакшы жаман ишине акысын бере турган күндүн бадышасы. Малики яумиддин ушул. Я Алла, сен бизди тирилтесиң. Биздин амалыбызга жараша сен мамиле кыласың. Жакшы иш кылсак, жакшы акысын бересиң, сообун бересиң. Жаман иш кылсак, жазасын бересиң деп. Дин деген сөз ушундай. Яумиддин дегени Малики яумиддин, Малик деп бадышаны айтат. Яум күндү айтат. Дин деп акысы берилгенди айтат. Акысы бериле турган күндүн бадышасы деген сөз.